жанганча эле бирөөнүн ырларын которуп ырдап жүрө беребизби? Бирок эч качан антип урдап сурдап ырдабайм. Биз ырдап койсок эмне көрө албай атасыңар деп. Өспөй калбайм деп коркпойсузбу? Конфликт менен, хайп менен ушундай менен өскөндө вообще каалабайм. Баары тең мактап атат. Тиги жандос сага жалап салыптыр, жалап жасалыптыр деп бүт скримдерди жөнөтүп атышат анан кийин. Улан Эгизбаевдин өлүмүн чагылдырууну кааладыңыз. Хайпка жакын адам экен бул, же бул таанымал экен, же бул мындай экен деп эч качан мамиле курган эмесмин. Хайппоо, таанымал бул менин курбум экен, кыз Сайкал. Мен кече эле ырдап чыга калып эле аны Сайкалга жабышып туруп, атым чыгып калса, ырдалбагандар катарына кирбейбиз. Эми жандуу ырда деген жерден коркпойсуз. Мен анчалык деңгээлде ырдалбаган ырчылардын катарында эмесмин. Кудайга шүгүр ырдай алам. Биз кетер менен эгиз бар жабып калып. Айтпай эле койчу ал жөнүндө. Келиң. Ушул нормально болду. Айткам мен силерге койда. Махаббатым басылбаган, кызыл гүлүм ачылбаган, бар чындыгын жашырбаган, кош жүрөк ай кошулбаган. Мен кайрылып келем бүгүн, сага кандай ишенем күндүм, сыйла берген көз мончогуң, көзгө түшсүн сенден мурун. Көз мончогуң колуңдагы, көз мончогуң үзүлүптүр, эх карага көздөрүңнү көрбөгөндөр кызыгыптыр. Мага деген чын көңүлүң эми кимге бурулуптур, көз мончогуң колуңдагы, көз мончогуң үзүлүптүр. Сага жан ишене албасам, кайгы муңду жеңе албасам, биз кезиккен жерге жаным, сагынганда кел ар качан. Жетпедим өзүмдү санап, сүйүүбүз сакталып калат, эл унутуп барканда, көз мончок эсиме салат. Көз мончогуң колуңдагы, көз мончогуң үзүлүптүр, эх карага көздөрүңнү көрбөгөндөр кызыгыптыр. Мага деген чын көңүлүң эми кимге бурулуптур, көз мончогуң колуңдагы, көз мончогуң үзүлүптүр. Саламатсыздарбы, жалпы Солото YouTube каналыбыздын катталуучулары. Бул жолку Жылдыз Тайм рубрикабызда дагы өзгөчө сонун коногубуз бар. Жалпыбыз жакшы билген, азыркы учурда өзгөчө көз мончогум аталышындагы чыгарма менен жалпыбызга жагып жаткан, жалпыбыз саат сайын угуп жаткан ырчы Айгерим Ишим. Саламатсызбы? Саламатсызбы? Кош келипсиз. Студиябыздан алгачкы жолу көрүп кубанычтабыз. Алгач сыйлап келип бергениңизге чоң рахмат. Жалпы көрөрмандар менен, сүйөрмандар менен амандашабыз. Саламатсыздарбы баарыңыздарга? Бүгүн Солотова келип калып, бир сонун маектер болот. Көздөр чарчаңкы, кызарган, аябай катуу иштеп аткан учуруңар окшойт. Жок, мен бүгүн аябай эрте тургам. Анан ошондон бери көп эрте турбайбыз го негизи. Анан бүгүн аябай эрте туруп, ошондон бери бүгүн эфирлерге просто көбүрөөк барып койдум да. Ошон үчүн уктабай, бир аз кыйналып калдым десем болот. Эфирлер деп калдыңыз. Негизи эле азыркы учурда чындыгында аталган жогоруда айткан чыгарма менен көбүрөөк эфирге чакырып, буга чейин эле чакырып жүрчү, бирок азыр көбүрөөк чакырып, ал жөнүндө сурагандардын суроолору дагы көп болуп атса керек. Ооба, туура. Эми ушулар чыккандан кийин, негизи эме го бизде жаңы бир нерсе жараткандан кийин анан жаңылыктар болуп, мындай. Мисалы мен эч кандай жаңылык кылбай турганда эфирлерге чыксам, мен мисалы барбай деле койрум. Мен анткени ачык эле айтам, менде жаңылык жок. Барганда баягы эле эмне кылып атасыз, кандай жүрөсүз, эмне план, ошол эле да. Мен жөн эле мындай эсеби жок, бара бергенди жактыра бербейм. Ошондуктан жаңылык кылсам, анда маселе жок. Обязательно барып ошол нерсени бөлүшкөнгө туура келет. Анан бунусунда деле ошо туура эле айтасыз. Көз мончогум менен чыгарманы жаңы ырдадым. Анан сиз айткандай ошо баары эле жактырып, сонун болуп атат буюрса. Анан ошон үчүн ошол аркылуу чакырып атышкандыктан жок дебестен бардыгына эле барганга туура келди. Азыр дал ушул интернет тармагын акыбалап көрүп калдым. 3 күндүн ичинде тактап айтканда 500 адам көрүүчү топтоптур. 3 күнбү? 500 миң, 500 миңден ашып калыптыр буюрса. Бул дагы абдан сонун көрүнүш. Мен сиген эл артисттери деле мындай көрүүчү кээде топтой албай калгандар да болот. Бирок мен угушум боюнча бул экинчи жолу YouTube каналга жүктөлдү. Биринчисинде ошол негизи бул ыр өзбектердики. Достон Эргашев деген ырчы жигиттики. Анан ал
ырдагандан кийин андан Жандос Каржобай деген казак ырчы жигити сурап, авторскийин алып ырдаган экен да. Анан Жандостон мен сурап калдым. Мен ошол ырды жактырып, мындай эле ошо Жандостук уктум да, Достандыкын уккан жокмун. Казактыкын угуп эле жактырып, анан ошол ырды мындай шаңдуу экен, жакшы экен деп, ачык эле айтайын, тойлорго ырдап койгонго деп ойлоп жаздырып атпайынбы? Анан жаздырып, Жандостон сурасам, ооба, жазып ырдай бер деп анан. Бирок клип тартам деп айткан эмесмин. Анан кийинчерээк эле ошо ырды чыгарып өнсөм баарына жагып эле ушинтип болду да, баары жактырып эле сурап эле. Анан досум айтып калды, клип видео кылып тартып койбойлу, ырда клип кылып тартып койбойлу, жута элдин баарына жагып атат го дегенден. Анан ал менен кеңешип, мейли чын эле тартып койбойлу анда деп, жөн эле жүргөндөн көрөп, бир аракет кылып иштеп тартып коелу деп. Тартып коюп, анан Жандоска айтам да, ушу видео тартып койдум, мод видео кылып десем, трековый клип кылып десем, жок да деген жок, ооба да деген жок, күлүп эле ушундай мамиле кылып койду. Анан кийин деп мындай жаман оюмда, биз мисалы ал нерсе мындай эле го, ырдайсың, ырдай аласың, ал ошол сыяктуу эле өзүмдөй эле көрүп кабыл алып, анан тартып киргизип атпайбызбы клиптичи, киргизсек эле 15 саатта, точнее жарым күндө эле да, почти бир күнгө жетпей жарым күндө 110 миңден ашып кетип атпайбы просмотр. Анан сонун болду деп биз деген эме болчук. Нарындактада Элизар Тиленбаев досум бар го, ошонун концерти менен жүргөнбүз да. Ошонун просмотрлор көбөйүп атат, анан сонун болот го деп эле жүрүп атканбыз. Анан бир маалда кечинде эле концерттен кийин келип, чарчап, ачсак эле жок клип. Элдин баары жазат, тиги Жандосга жалап салыптыр, жалап жасалыптыр деп бүт скриндерди жөнөтүп атышат. Анан кийин амин деп эле кирсем, чын эле Жандос жалабы деп жазылып турат да. Анан Жандоска жаздым да, эмне кылдың, макул дебедиң беле, эмне антип кызганып атасың десем, мен кылган жокмун, мени юттум башкалар карайт да деп ушинтип бар нерсени айтты. Андан кийин Жандос болбойт да, мындай макул дебедиң беле, берчи, эми бул тиги сага деле жакшы слава алып келди, Достонго да алып келди, эми биз ырдап койсок эмне көрө албай атасыңар деп эле ушинтип тиешип антип жазсам эле, байкуш мен чын эле мен карабайм да, бирок мен айтып коеюнчу, жалап да алып коет деп ушинтип койду. Анан ошентип атып эле 3 күн 4 күн сүйрөлүп кетти да. Анан 3 күн 4 күн сүйрөлүп, анан акыры чыгып, Достонго да чыгып ийгенге жетиштим мен өзбекчи. Ал өзүнүн инстаграмына киргизип, история кылыпчы, Кыргызстанда хит болуп атат сонун деп эле мактап жага жакты да. Анан эң кызыгы ошол автор жалап баспай, тияк басып койду да. Анан айттым, түшүндүрүп элечи десем, анан Айшел акыры алды. Айгер мен алдым, көрсөң киргизип деп ушинтип анан киргиздик. Ошо экинчи жолу ушундай болуп кирип калды да. Анан биринчисинде эле кылбаганда балким уже миллион болуп калмакпы деп ойлоп кеттим да. Ошол. Бул жакта көбүнчөсү жазып калыптыр. Айгерим сонун чыгыптыр, сенин версияң дейт өзбек туугандардыкы кайгылуу экен деп ушинтип көрөрмандардын ичинде эле салыштыргандар бар экен. Салыштыруу боюнча жакындардын ою кандай болду? Негизи кыз ырдаган үчүн го дейт да, башкача угулуп калат экен дейт. Мисалы, бирдей эле аранжировка болсо дейт, сен ырдаган үчүн ошол башкача кылып ачып коюптур дейт. Эми үндөн, мисалы, тиги эки бала тең ырдаган, бирок именно сен ырдап мындай кыз кишинин үнү болгон үчүн дейт, ачылып башкача сонун звучание болуп калды деп баары тең мактап атат. Ошол. Жакшы. Анан негизи эле мындай суроо ар бир ырчы эмес адамдарда жаралышы мүмкүн. Качанганча эле бирөөнүн ырларын которуп ырдап жүрө беребизби, өзүбүз жакшы ыр чыгара албайбызбы дегендерчи. Антип да жазып атышат, олтура эле комментарийге. Мен айтып кетет элем, только эле башка бирөөнүн ырын ырдаган ырчылар бизде толтурады. Ошолорго жаза бериңиздер, пожалуйста. Ошентипчи. Бирок мен Кудайга шүгүр эч качан антип урдап сурдап ырдабайм, баары эле билет аны, мени жакшы билген адам баары эле билет. Мен либо өзүмдүн автордук чыгармаларымды ырдайм, же болбосо Зарлык Камбарлиевдин автордук чыгармаларын ырдайм да. Анан бирок ар жактан алып мынтип ырдаган кавершиктерге кирбейм мен. Во-первых, анан Кавершиктер деп коюңуз. Негизи эле аларга көз карашыңыз кандай? Жок, кавершиктерге көз карашым жаман эмес. Ал просто ошентип чында ошентип бөлүнүп калат. Эми только кавер ырдаган ырчылар бар турабы? Өздөрү аракет кылып, акча кетирип, моинтип, коротуп ыр чыгарып ырдаган ырчылар бар. Анан мен кавершик деп мынтип бөлүп же мындай жаман ойду айткан жокмун. Просто ошондой аталып калат да. Эми только кавер ырдагандар чисто гитара менен ар кимдин ырын ырдап
элге ошолорду сунат да аларчы. Анан ошондо ойдо эле айтып атам, жаман ойдо эмес. Бирок мен ошолор катарына ошолорго кирбейм да мен. Ошондуктан мен ошо комментарийлерге да ушуну жооп бергим келип, жооп бере албайсың, ушул сиздердин немеңер аркылуу жооп бере алайын. Айтып коеюнчу. Ошо жооп бере алайын деген ойда эми ошентип атайын только эле элдин ырларын ырдаган ырчылар башка. Анан биз Кудайга шүгүр өзүбүздүн аракетибиз менен изденип аракет кылып атабыз. Анан бул ырды мен ошо тойго деген максатта, ушундай эле максатта жаздырып туруп, бирок элдин талабына дагы бир жолу айтып коеюн, жаккандыктан ушуну чыгарышка туура келди. Негизи эле конкурент бар жерде, анан дагы конфликт бар жерде өсүү болот деп коет. Өспөй калбайм деп коркпойсузбу? Жок, мен конфликт менен, хайп менен ушундай менен өскөндү вообще каалабайм. Башынан эле айтып келем. Конфликт менен таанылып, хайп менен таанылып жүргөн адамдарды көрүп эле атабыз, бара-бара баркы кетип атпайбы? Анан биз ушундай эле акырын эле тынч эле жүрө берип, баркыбызда жашнак эле тура берет, бирок кичине кечирээк, алардан кичине кечирээк болсо да, зато узагыраак жүрөбүз деген ойдомун да. Узагыраак сактайбыз өзүбүздүн немебизди. Не деп коет? Ордубуздучу. Хайп менен, конфликт менен, ар нерсе менен бир жерде хайп болот, ошака жабыша калып туруп, өзүн кошо хайпка кошуп кеткен адамдар, алар баркын жоготуп алгандай да. Азырчы мисалы, ал адамды баары тааныйт, бүт баары тааныйт, бирок эмнегедир баркы жоктой сезилет мага. Андай эле адамдар менен баягы мамиле түзүүдө кандайсыз? Мамиле түзүүдө жакын адамдар менен. Жок, мамиле түзүүдө аябай жакшымын. Хайпка жакын адам экен бул, же бул таанымал экен, же бул мындай экен деп эч качан мамиле курган эмесмин. Курбайм дагы, наоборот, чынына келгенде ошондой адамдардан мындай жакындабаганга аракет кылам. Неге дегенде, мындай кандай десем, ал адам ошо хайп аркы беркиде жүрө берип, ошондой нерсеге көнүп калган, анан кийин мындай чын дилинен мамиле кылбагандай сезилет да мага ошондой адамдарчы. Мен эң эле хайппоо, таанымал бул менин курбум экен, Кыз Сайкал. Бирок ал деле бирок мен билдим сразу эле, бирок ал Кыз Сайкал менен экөөбүз илгертен бери доспуз да. Биз мурунтан, бизге 10 жылдан ашып кетти да. Ошондуктан ал адам такыр мындай кечээ хайп болуп, ошон менен мамиле куруп калган адамдар катарына кирбейт да. Мен канчадан бери аракет кылып жүргөндү да билет. Мен кечээ эле ырдап чыга калып эле, аны Сайкалга жабышып туруп, атым чыгып калса башкача болмок, Сиздер өзүңүздөр да билесиңер, мен канчадан бери эле жалгыз эле, монтип эле кумурскадай болуп турмак ушул келатам. Анан ырларды карап отурсак, көбүнчөсү эле мындай кайгылуу ырлар. Маркум Улан Эгизбаев тескери катары дагы клип чыгараткансыз, ал дагы аябай көпчүлүктүн сүймөнчүлүгүнө ээ болду. Анан ушул ал чыгарма чыккандан берки биздин алгачкы маек болуп аткандыктан эмне үчүн Улан Байкени тандадыңыз? Улан Эгизбаевдин өлүмүн чагылдырууну кааладыңыз? Бул ыр чыккан, биринчи эле чыгып, бардык радиолордо ырдалып жүргөн, анан ошо Улан Байкебиз каза болуп калды, тилекке каршы ошол учурларда каза болуп, анан ошол каза болгондон кийин ыр мурунураак эле чыккан да, анан ырдын ошо сөздөрү анткени тиги Улан Байке каза болгондон кийин жеңебиз калды го, бала менен калып калды, боюнда болуп калып анан кийин боюнда болуп калып, анан бир аздан ошол убакытка төрөп калган, анан клипти мен ыр чыккандан кийин 1 жылдан тарттым окшойт го. 1 жылдан тарттым, анан ошол ырдын сөздөрү ошол нерселерге прям жазылгандай болуп калды да. Мага көптөр, мен өзүм да ойлонуп калдым, анан көптөр да айтышты. Анан бирок Канет Жыргалбековду билесиздер. Ошол байке мага айтты: "Айгерим, ушул ырың аябай ошол прям сөздөрү как будто ошого жазылгандай экен. Мен уруксат берсең эмеден, аялынан, Улан Байкенин маркум аялынан уруксат сурап көрөйүн. Эгерде макул болсо ошол нерсени чагылдырасыңбы?" деп ушинтип калды. Анан кийин мейли деп эле, мейли сурап көрүңүз деп эжеден сурап көрүптүр. Сценарийди жөнөтсүн дептир. Анан сценарийди бизде уже сценарий примерно жазылган да, анан ошол нерсеге ылайыктап туруп кайра жазып, Элзарт Зеленбаев жазган да кайра эле. Анан ошол жазып туруп, анан Канет байке бердик, анан аялына берип, окутуп, анан ыйлап аябай окуптур. Айгерим, ырды да окудум. Аябай бизге прям ушул нерсе жазылгандай экен деп, анан берип, макулдугун берди. Анан тарттык да, ошондо тартылып калды. Улан Байкенин эмесине, элесине арналып тартылып калды клип.
Ыр деп калдык, ошол ырдын артында жанды ырдай алгандардын катарынын сап башында тургандыктан эгиз тумар долбооруна да катыштыңыз. Кандай болду ал жак? Эгиз Аягына чыкпай калды, бирок кандай болду? эгиз тумарга катыштык. Сонун болду. Ошо чынында аябай эмекен, кандай десем, башкача бир сүрү бар, ушундай да, эмнеге билбейм. Же биз мына ачык эле айтып коеюн, Кудайга шүгүр ырдай алам, ырдай албайм, ырдай албагандын катарына кирбейм. Сизге да рахмат, азыр ушуп айтып койдуңуз. Бирок ошол жактан эмнегедир аябай сүрдөнүп, башкача болот экенсиң, чын эле. Анан айтайын дегеним, биз ошол ар кайсы жакта баягы аппаратурага шылтап, ушинтип жүрө бересиз го, аппаратура аркы берки деп, анан ошентип жүрүп, фонограмманы эле оңой, фонограмманы эми өзүмдүн эле үнүм да деп фонограмма ырдап оңой нерсеге көнүп калып, анан ошо живойго бул аракет кылбаганыбыздан да, бул жалкоолугубуздан, жалкоо болуп ушинтип жүрүп, анан көп ошо практика болбой калыптыр да акыркы учурлардачы. Ошондуктан ошонун азабын бир аз тарттым десем болот да. Жакка барганда тем более канча адамдар момой болуп туруп алат экен, тим эле момундай болупчу. Анан билбейм, бир башкача сүрдөндүк го ошо башындачы. Анан кичине окшошуп жакшы болуп баштады уже, каждый эмелери боюнчачы. Эле с каждым разом жакшы болуп баштаган. Анан акырына чыкпай калды. Баары мага айтып атпайбы азыр? Көбүрөөк жазып, көптөр жазды да, бул ырдай албайт деле экен го, тиги эгиз тумардан көрдүк. Калп эле тиги менен фонограмма менен тутпасынчы депчи. Ошол жактан чындап эле ошо баш жагында Махабат Дастан ырдаганда чында мен ыйлап туруп ырдап салдым. Анан мен мисалы эмнеле жана репетицияда видеолор бар да мендечи, Кудайга шүгүр сонун ырдаган, өзүм мактабам. Мен эч качан өзүм мактабайм да, бирок ушул жерден айта кетейинчи. Репетицияда өлө сонун даярданып, сонун ырдайсың. Даже ошол иштеген, актеркада иштегенчи, за кулисами иштегенин баары айтып ушак кылыштыр да арттанчы. Могу Айгерим деген кыз репетициядаларда сонун ырдайт дагы, анан кийин прямой эфир кеткенде, конкурс башталганда эле бирдеке болуп байкуш эметип калып атат депчи, ушинтип ушактар чыгат. Бирок чынында ошондой болуп калып атты да. Анан эми буга мен өзүм күнөөлүүмүн, албетте практикам жок, же мындай волнение болуп салам, ошондой болупчу. Анан бирок мен актанып коеюнчу. Мен анчалык деңгээлде ырдай албаган ырчылардын катарында эмесмин. Кудайга шүгүр ырдай алам. Анан просто ошондой эми Кудай ошол нерсени жазып коюптур да ошол учурдачы. Анан ошондуктан антип көп комментарий жаза бербеңиздер. Ырдай албайт деп. Ооба, мен антип жаман ырдагандарга кирбеймин. Ошол анан эгиз тумарда ошентип мен оюмча жакшы катышып бердик. Жакшы катышып бердик, аябай аракеттендик. Чында менин жанымдагы эмем дагы, командам дагы бакетчи, аябай аракетчил бала экен. Анан экөөбүздүн, биздин жардамчыларыбыз менен, режиссерубуз менен баардыгыбыз аракет кылып, сонун катышып берип, 5-орунга чейин бардык. Негизи 10 команда болчу да. 5-ге чейин келип, анан ошо 5-де ыргыдык да. Анан эң кызыктуусу, биз кетер менен эгиз тумар жалып калды. Эгиз тумар бүтүп калды. Күлүп атпайсызбы? Биз утпасак эч ким утпайт депчи. Биз кеттик, ошо билгенде күлүп атпайсызбы? Анан ошо дальше эмне болгонун билбейм, эл бар эле билет да. Өздөрү ошо. Миллион сом сизге жок, мага жок калды. Ооба, миллион сомду эч ким утпай калды. Мен утпайсам, эч ким утпайт дедим да. Негизи эле ушу жанды ырдай алгандар көп эле экен, баягы 10 адамдан башка дагы барып, эми айланадан караганда. Ооба, негизи көп эле Тануру, негизи баары эле ырдай алган адамдарда жөн эле ырчы боло бербейт да, жөн эле. Согласись, биз просто мындай сөз болуп калып калган, акчаң болсо эле ырдай бересиң депчи, эми ошо акчасы болсо деле жөн эле базарда отуруп туруп эле кой ырчы алып келе калайын дебейт да эч ким. Баары эле, значит, бир нерсеси бар да, значит, чымыны бар. Просто эле ошону тарбиялап өстүрүп алыш керек деген менин оюм ушундай да. Ошондуктан баары эле ырдай алат, баары эле ушундай просто ошо жанагынтип ырдай албай калган учурларда мага окшоп толкунданып үнүп калгандар да. Мага окшоп толкунданып, жанагынтип ыйлай билгендер, же болбосо дагы бир нерсе, же бийлеп атып ушундай. Просто эле биз ошондой учурларга просто эле практика керек экен да, практика. Каждый раз ошо живой ырдап, көндүрүп, репетиция кылып, репетиционну ачып алып, өзүңө ушундай бир жакшы эме мүмкүнчүлүктөрдү түзүп алсаң эле, анда баары сонун болот. Мен оюмча ошондуктан ооба, конкурска сиз айткандай туура эле именно ырдай алгандарды чакырды да, ырдай албагандарды чакырган жок, мисалы. Даже
могу сону ырдайт деп ойлоп жүргөн адамын катыш деп катыштырса ошолор качты да кадимкидей элечи. Жок деп алар мындай ооба деп өлө сүйүнүп катыша алыштыр дагы. Анан бул деген живой конкурс дегенде кадимкидей качып кетиптир. Уже таппай калдык дейт, эч кимди таппай калдык дейт. Карматпай качышты деп атпайбы. Анан ошо ырдай алат деп ошо алар деле жөн отурган жок да тиякта баарын карап бул ырдай алат, бул ырдай албайт деп мынтип эметип атышып, анан ошо ырдалгандарды чакырышты да алар делечи. Ошол анан сонун катышып бердик буюрса. Эми жандуу ырда деген жерден коркпойсуз? Коркпойм. Негизи мурун эле коркчу эмесмин. Мурун деле эфирлерге барганда гитара менен барып ырдап эле жүрчүмүн. Ошо болгону аябай ушундай чоң бир конкурс Кыргызстанда биринчи жолу болуп аткан үчүн, анан ошол конкурска дагы бизди кошуп койгон үчүн да аябай толкунданып эле бирдек болдук окшойт го башында. Бирок акырын-акырындан сонун болуп түптөлүп кеткенбиз. Сонун. Негизи эле ушул азыр ырчылык, чыгармачылык деп эле жүрө-берип жеке жашообуз калып калып аткандай болот эле. Акча деп ырчыл ырдайм десе башкасы акча табам деп жүрүп элечи. Ооба, негизи көп эле берип атышат. Ушинтип чоңоюп калгандан кийин ушинтип беришет экен да. Беришет экен да анан бирок тажаган деле жокмун. Болчу эле суроо да, берилчү эле суроо. Анан мен деле тем более эмемин үй бүлөгө жакынмын. Мындай жогай тийбейм дегендердин катарында эмесмин. Ошондуктан Кудай буйрса деп атабыз эми. Кудай буйрса эртеңби, бүрсүгүнү, бүгүнбү аз эле калды эми, эң башкысы аз жакындап калды. Буйрса деп турайлы ошол. Негизи эле ушул түгөйүңүз кайсы тарапта? Чыгармачылык тараппы же башка тармакпы? Түгөйүмбү? Түгөйүм өзүбүзгө эле окшош. Бир эле сферадамбыз. Буйрса ошол эми убакыт сааты келет, ошондо билинеттир бардыгы. Айгерим Эшин жигитин көрсөттү деген жаңылыктар бар. Бир жактан жыгып калган учурда көрөт экенбиз. Жакшы. Негизи эле ушул азыркы тармакта сизге каражат алып келген булак бир гана ырчылык жакпы? Сулуулук тармагынан эмгектенчүңүз дагы кайсы тарап бар? Ушул эле ырчылык тарап, анан сулуулук тармакта дагы деле эмгектенем. Акты таштаган жокмун. Ошо эки жактан акча каражат таап, кайра ырчылыгыма салам. Сулуулуктан акча таап, кайра ырчылыкка салган учурумда азыр. Анан ырчылыгымдан бир аз таап, анан деле кайра ырчылыкка салам десем болот, ошол. Бардык нерсени дал ушу чыгармачылыкка жумшап жатат. Ооба, азыркы учурда ошондой. Буюрса алдыда сиз дагы жандуу ырдатабыз, жанадан бери мен жандуу ырдай алам деп баса белгилеп айтып аттык. Гитаранын коштосунда жакшы көргөн чыгармаларды ырдатканга аракет жасайбыз. Сыйлап келип бергениңизге чоң рахмат. Сиздин жандуу аткаруңуздагы чыгарма менен буюрсам жыйынтыктайбыз. Ага чейин ушунча колдоо көрсөткөн, жакшы жаман комментарий жазган дивандагы эксперттерге, сүйүүчүлөргө жакшы тил кабыл тилек айталы. Чоң рахмат, албетте. Ушинтип биздин монтип аракет кылып, сиздер үчүн чыгарган ырларыбызды угуп, колдоп. Негизи комментарийлер аябай сонун комментарийлер көп да, жакшы комментарийлер көп экен. Ошондуктан ошонун баардык мага колдоп жакшы комментарий жазып, поддержка кылып, ушинткан угуп, улам просмотрлар көбөйүп аткан мен угуучуларыма миң мертебе ыраазымын жана ийилип таазим кылам бардыгына. Ал эми жаман сөз жазган диван эксперттерге дагы ийилип таазим кылам, анткени силер дагы мага бир аз да болсо мындай кандай десем, алар деле керек. Бүт эле жакшы комментарий боло берсе да болбойт. Адам баласы, адамбыз да баары бир, балким мен кичине мынта калаттырмын да. Жалаң жакшы жаза берсеңерчи, бирок арасында ушундай болуп туруш керек. Мен анда туура калып алам. Ошондуктан кандай болбосун, главное угуп, мен ырларымды сүйүп аткансыздарга сиздерге чоң рахмат. Сен түшүнүп мендей